Арбаңыздар Ордулуу кыргыз журчулугу улуу тарых өткөндөрдү камтыган басып өткөн жашоо. Бүгүн сиздерге Манас эпосу музейинин экинчи бөлүгү болгон улуу окумуштуулар изилдеген илимий тактамалар тууралуу баяндаманы сунуштайбыз. Саламатсыздарбы урматтуу музей сүйүүчүлөр. Музейдин экинчи бөлүгү Манас эпосунун изилдөө иштерине арналат. Улуу эпосубуз ооздон оозго, атадан балага, муундан муунга өтүп келген болсо, кийинчерээк кагаз бетине түшүрүлө баштады. Манас эпосу боюнча кеңири чагылдырылган мажмуат тарих китеби көп боло алат. Бул китептин автору Сейфаддин Акскен. Негизинен бул кол жазмада Манас эпосу жөнүндө сөз жок. Болгону Манастын калмактар менен болгон каршы күрөшү, жанагы кимдер жардам бергендиги жөнүндө айтылат. Демек, Айкөл Манас эпостун гана каарман эмес, чыныгы тарыхта болгон адам катары мүнөздөлөт. Бүгүнкү күндө бул китептин эки нускасы дүйнөнүн эки жеринде сакталып келет. Бири Кыргыз Илимдер Академиясынын фондусунда сакталып келсе, экинчи нускасы Санкт-Петербург Чыгыш таануу институтунда сакталып келүүдө. Мажмуат тарихтар топтому орус тилинде. Казактын туңгуч илимпозу, демократ агартуучусу, этнограф Чокон Валиханов Кыргызстанга келген маалында белгисиз манасчыдан Көкөтөйдүн өлүмү жанашын жазып алып айрымдарын орус тилине которгон. Манас таануу илиминде манасчыларга алгачкы пикирди айткан Чокон Валиханов болгон. Анда манасчылардын манас айтуу жөндөмдүүлүгүнө баа берип таң берген десек жаңылышпайбыз. Валихановдун Кыргызстан боюнча маршруттук картасы. Чыгыш илимпозу этнограф өзүнүн зор эмгектери менен Кыргыз элине таанымал Василий Васильевич Радлов. Ал Орто Азияга бир нече жолу экспедиция жасап, түрк элинин тили менен таанышкан. Радлов Манасты бир ай бою жазган. Ошол эле маалда Манастын басма варианттарын басып чыгарууну ойлоп, 1885 жылы кыргыз тилинде орус транскрипциясы менен бастырып чыгарат. Радлов өзү этнограф болгондуктан кыргыз элинин маданиятына өзгөчө көңүл бурган. Ага далил өзү тартып алган сүрөттөрдүн көчүрмөлөрү жана Кыргызстан боюнча маршруттук картасы орун алган. Ите өчпөс ааламга жанган чырак, данышмандар таң калып ичкен булак демекчи атайын бурч ачык китеп деп аталат. Биринчи бөлүктө Бектур Исаковдун Айкөл Манастын улуу көчү, Жали Садаковдун Айкөл Манас, Шайрыбек Дүйшиевдин эки дөөнүн күрөш китептери орун алган. Эпостор биздин улуу сөздөрдөн кыналган, ойго терең, көркөмдүк дүйнө таанымдын күчү. Эс талгыдай басып өткөн бабаларыбыздын улуу мурасы дегенде экинчи эпостор 1996 жылы Шам басма канасынан чыгарылган. Башкы редактору Чыңгыз Айтматов. Төмөнкү текчеде Жусуп Мамайдын 8 мууначын айтылган ыр түрүндө кыргызчаланган китеби. Китеп 1995 жылы Шынжаң басма канасынан чыккан. Сагынбай Орозбаковдун варианты боюнча Манас китеби. Китептин салмагы 5 килограммды түзүп, 1840 бетти түзөт. Экинчи бөлүктө 1959-60 жылдары Сагынбай Орозбаков жана Саакбай Карылаевдин вариантта басылып чыккан эң алгачкы китептерибиз орун алган. Төмөнкү текчеде Манас эпосунун чет тилдерге которулушу. Негизинен Манас эпосу 42 тилге которулган. Үчүнчү бөлүктө дүйнө элдеринин эпостору орун алган. Өзүңүздөр баамдап тургандай, бир дагы эпос Манас эпосуна тең келе алган эмес. Ага далил индустардын Махаб Каратасынан 2,5 эсеге, Фарс элинин Шахнамесинен 5 эсеге, гректердин Илиада менен Одиссеясын кошкондугунан 20 эсеге Манас эпосу көптүк кылат. Стендте кыргыз элинин алгачкы туңгуч илимпоздорунун сүрөттөрү орун алган. Алардын катарында Касым Тыныстанов кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгын, бөтөнчө Манас эпосун изилдөөдө зор салым кошкон. 1935 жылы декабрь айынын аягында Манас эпосуна арналып өткөрүлгөн бүткүл союздук илимий конференцияда доклад жасап, анда Манас эпосунун көлөмүнүн чоңдугун, башка эпикалык чыгармаларга караганда элге кеңири тарагандыгын, мазмуну жагынан бай, кызыктуулугу боюнча дүйнө элдеринин байыркы мурастарынын бири да Манас эпосуна тең келе албастыгын илимий конференцияда баса белгилеген. Көрүнүктүү окумуштуу изилдөөчү Евгений Дмитриевич Поливанов илимий консультант катары Манас эпосунун маселелерине активдүү аралашып, үзүрү эмгектенген. Кусейин Карасаев, Кыргыз совет адабиятчысы, профессор, Манас эпосуна жолуккан көптөгөн акыл сөздөргө түшүндүрмөлүп чечмелеген. Кайым Мифтаков
Башкырстандын Салават районундагы дыйкандын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. 1948-жылы Кыргызстанга келип, нарын талас аймактарын кыдырып, кыргыздын эпосу Манастан баштап Кенже эпостонун варианттарын биринчилерден булуп кагаз бетине түшүргөн. Казактын туңгуч жазуучусу окумуштуу Муктар Абайзов 1927 жылдан баштап өзүнүн өмүрүнүн акыр аягына чейин Манас эпосунун ар тараптан изилдеп, кайталангыс зор салым кошкон. Болот Юнусалиев профессор, Манас үчүлтегин чыгаруудагы бирден бир демиргечилердин бири. Манас эпосун ар тараптан изилдеген советтик окумуштууларды атай кетсек, Рахматуллин, Богданова, Ташымбайжиев, Абрабзон, Жырмунский, Липкин. Бул бурч Манас секторунун кызматкерлерине арналат. Манас эпосунун көптөгөн варианттарын жыйнап, илимий изилдөө иштерин жүргүзүүдө, башка тилдерге которуп, китеп кылып басып чыгарууда, айрыкча 1954-жылы негизделген Кыргыз Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият институтунун курамына негизделген Манас секторунун илимпоздорунун эмгеги зор. Алардын катарында Самар Мусаев, Кыдырбаева Райсан, Заитовналарды баса бийлеп айтып кете алабыз. Урматтуу музей сүйүүчүлөр, сиздерге арналган баяндамабыздын 2-бөлүгү соңуна чыкты. 3-бөлүктөн көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.